Денсаулықты чыңдаған жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын диета тууралуу эң эффективдүү насаатын билгиңиз келсе, анда бул сөзгө сөзсүз кулак салыңыз. Бул тууралуу сахих хадисте мындай делет: адам баласы ашказанынан өткөн жаман идишти толтурган эмес. Эгер сөзсүз тамактанышы керек болсо, анда ашказанынын 3/1 тамакка, 3/1 сууга, ал эми калган 3/1 абага калтырсын. Азыркы кезде адамдар өтө көп жана ашыкча тамактангандыктан, алар үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул насааты кандайдыр бир татаал диета катары кабыл алынып калды. Бирок чынында мусулман адам арыктоо үчүн атайын диета кармабаса деле болот эле. Эгер ал күнүмдүк жашоосунда эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул насаатында айтылгандай тамактанып жүрсө, анын салмагы дайыма нормада, ал эми ден соолугу бекем болмок. Бүгүнкү күндүн атактуу диетологдору жана окумуштуулары да бул насааттын эффектин изилдеп көрүп, таң калып жатышат. Илим тастыктагандай, ашказанды толук толтурбай, дем алууга орун калтыруу зат алмашууну тездетет. Ашказандын иштөөсүн жеңилдетип, организмге кереметтүү энергия берет. Анда тамактанууда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн болгон кайсы негизги 3 адепти карманышыбыз керек? Биринчи, бисмиллах деп баштап, оң кол менен жеш. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жаш балага: "О балакай, бисмиллах деп айт, оң колуң менен же жана өз алдыңдагыдан же" деп насаат кылган. Тамакты Аллахтын аты менен баштоо, ал тамакка береке киргизип, организмге шифа болуучу эң чоң себепчи болот. Экинчи, тамакка эч качан сын такпоо. Абу Хурайра радhiyallahu анху айтат: пайгамбарыбыз эч качан тамакка сын таккан эмес. Эгер көңүлүнө жакса жеген, ал эми жакпаса жөн гана жебей койгон. Бул ашказан үчүн да, тамакты жасаган адамдын эмгегин сыйлоо үчүн да эң сонун адеп. Үчүнчү, ысык тамакка жана сууга үйлөбөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ысык тамак ашка үйлөнүү жана суу ичип жатканда идиштин ичине дем алууну тыйган. Азыркы медицина ысык тамакка үйлөө аркылуу ооздогу зыяндуу бактериялар тамакка түшүп, организмге зыян алып келерин тастыктады. Тамакты дайыма жылуу абалда гана жеңиз. Мусулман үчүн эң мыкты диета бул сүннөт менен жашоо. Бул видеону жакын адамыңызга азыр эле жөнөтүңүз. Ал эми комментарийге шифа деп жазып калтырсаңыз, биз сизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүннөттө эң көп колдогон 5 шифалуу азыктын тизмесин жеке кат кылып жиберебиз.